Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар, кутмандуу күнүңүздөр менен сиздерди алдыда келе жаткан 4-декабрь Манас эпосу күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Манас эпосу биздин дөөлөтү жана сыймыгыбыз демекчи. Анда эмесе Бекмат Осмонов мектебинин окуучуларынан Манас эпосу боюнча канчалык деңгээлде билерин сурамжылоо аркылуу билип алсак, анда эмесе көңүлүңүздөрдү сурамжылоого бурабыз. Саламатсызбы агай, 8-класстар арасында таймаш өткөрүп жатыпсыз. Даярдыктар кандай жана багыттар? Даярдыктар жакшы. Ушу Манастан боюнча конкурс өткөрүп атабыз. 3-8 аралыгында 5 номер бар. Ошо 5 номерди жакшы деңгээлде өткөрөбүз деген ишеничте турабыз. Буга чейин балдар Манас Семетей боюнча окуп өтүшкөн. Ушу өтүлгөн сабак тууралуу кичине көрүнүштөр бар, манасчылар бар, суроо жооптор бар. Ушу деңгээлде азыркы мезгилде даярданып турабыз, жакшы өтөт деген ойдо турабыз. Рахмат агай, ишиңизди ийгилик каалайбыз. Саламатсызбы агай, кутмандуу күнүңүз менен Манастануу таймашынын өткөрүүнүн максаты эмне? Манастануу телетаймашын силер телевизордон да көрүп атасыңар. Акыркы мезгилде өтө активдешип кетип атат. Бул дагы жөнөкөй эмес. Мунун өзүнүн ар жагында идеологиялык чоң максат жатат. Анткени бүгүнкү күндөгү жаштарды Манастын духу менен сугаруу, аба менен суудай абдан керек. Бүгүнкү күндөгү чалкештеп келаткан заманда адамдардын психологиясы, айрыкча жаштардын психологиясы бузулуп турган маалда Манасты билүү, Манастын жанагындай ички идеясы менен жашоо абдан зарыл да. Ошон үчүн дагы бул республикалык масштабта ушундай чоң Манастан интеллектуалдык жарыштар болуп турат. Мынакей биздин Коломто тобу, Турсуналиева Назгүл эжекебиз даярдаган тобу былтыркы жылы республикалык деңгээлде 2-орунга алып келишти. Бул айтышка оңой бир ооз сөз болгону менен ичинде абдан чоң татаал маселелер, абдан чоң мээнеттер, даярдыктар жатат. Бирок биздин окуучулар ошону кылышты. Ал эми биздин мектепте дагы ушул нерселерди жолго коюлуп жатышы бизде жетекчи катары мени абдан кубандырат. Анткени Манасты бүгүнкү күндө билбей, чыңгызды билбей, алыкулду билбей, сыңма кылычты билбей бүтүп кетүү окуучулар үчүн трагедия болуш керек. Азыркы мен айткан чыгармаларды мен силерге мугалимдик катары дагы насаатым, ушуларды окушуңар керек. Агай, кийинки суроом Манас эпосундагы курал-жарактар жөнүндө айта кетсеңиз. Манаста окуган киши андагы курал-жарактарын сөзсүз түрдө билиши керек. Алардын көбү бүгүнкү күндө көөнөсөз катары турмушта активдүү колдонулуп калды, бирок негизи билиш керек. Манастын ар бир курал-жарагы, колдонгон буюмдары сыз Манасты элестетиш кыйын. Анын минген ак буласыз, кийген ак олпогу, жанагы сырнайзасы, ачалы бар кылычы, ушулардын бардыгы Манасты Манас кылган ошол курал-жарактар. Рахмат агай, эң сонун маалыматтарды айттыңыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат силерге дагы. Kaç gün? Кат, Гүлназ, кат. Суроом бар эле. Манас эпосунда сулуу сууну кездешеби? Кездешпейт да ойлойм. Чекемен ойлойм. Бирок Манас эпосунда мен өзүм айта кетем, сулуу салондору кездешет. Саганда кыскача суроом бар эле. Жооптор кетсеңиздер. Манасты кыскача Манасты сүрөттөп кетсеңиздер. Манас ыр түрүндө сүрөттөлүп кетет. Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп негизинен ушундай ыр саптар менен айтылып кетет да. Андан сырткары дагы өзүнүн сүрөттөлүшү дагы Манастын жөнөкөй эмес, ал төрөлгөндө дагы бир уч канды колуна кармай түшкөнү, төрөлгөнү баягы чоң 5-6 жашар баланын салмагындай оор төрөлгөндүгү дагы эмете китепте сүрөттөлүп айтылып кетет. Саламатсыңбы? Эмне себептен 4-декабрь Манас күнү деп аталып калган? 4-декабрь Манас күнү деп аталып калган себеби 2012-жылдын 4-декабрь ЮНЕСКОнун маданий карабына кирген. Ошондон бери 4-декабрь Манас күнү деп белгиленген. Рахмат. Саламатсызбы?
Манас эпосунда кездешкен күлүктөрдү атап берчи. Манас эпосунда менин эсимде калганы бул Ак Булан жана Дотору, анан калгандарын Суроом бар эле, Манастын күлүктөрүн атап берчиңиз. Ак Булан. Ошосунда болду. Манастын бабаларын бизге сынап берчи. Манастын бабалары бул түп атасы Бөйөнкан, Бөйөнкандан Чаянкан, Чаянкандан Огойкан, Огойкандан Багакан, Багакандан Каракан, Каракандан Жакып, жана Жакыптан Манастыны эпосту айтып кетет. Рахмат, чоң жеткиликтүү маалымат ала алдык десек болот. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Манас эпосунда кездешкен оюндар жөнүндө айта кетсең. Манас эпосунда көк бөрү, чүкө жана кыз кумай оюндары ойнолгон. Аларга мисал айта кетсем, Манас кичинекей кезинде чүкө менен аттарды чаап, бир атты өлтүрүп койгон. Чоң рахмат. Эпосту косметика кездешеби? Манас эпосунда албетте косметика кездешет. Негизи эле Манас эпосунда бир гана косметика эмес, бул азыркы заманда бардык эле нерселерди тапсак болот. Мисалга ала турган болсом, бул Семетей өзүнүн акшумкарын алуу үчүн атайын Айчүрөккө барат эмеспи. Мына ошо үргөнчтө турганда бул Канымжандын түшүнөн Айчүрөк бул ошо Семетейдин келерин билген соң атайын 80 кыз 80 келинин жыйып алып ошол жерде жасанган деп айтылат. Ошондо ошол жерде косметиканын ар кандай түрлөрү менен жасанып, өзүнүн атайын алдын ала Семетей келин жасанганды боюнча толук кандай айтылып кетет. Жана андан сырткары деле көп окуяларын байкасак болот. Эң сонун маалыматтарды айтты. Мына ушинтип сурамжылоо соңуна жетти. Манас эпосун билбеген да бар экен. Сиздерге Манас эпосун окушуңуздарды сунуш кыламын. Азыркы учурда ушул актовый залда Манас күнүнө карата атайын таймаш болуп жатат. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү ошол таймашка бурабыз. Баарыбыз ошол көрүп алалы.